Алуштанын ишгалчы махкемеси мустакил имам Юсуф Ашировга каршы меморий даваны токтатты. Имайынын аризасына көрө мустакил имамнын ич бир сучу болмаганы испатланды. Более 200 человек подписались под своим обращением, подтвердили тот факт, что за весь этот период Аширов исполнял богослужения, в том числе пятничные проповеди и молитвы коллективные. Вместе с тем представители других религиозных общин, в том числе религиозной общины Духовного управления мусульман Крыма, представителей их не было. Ашировнын өзү илк дефа ишгалчы махкемеде сөз алып олды. О Кокла Кырым мусульманлары дини идереси тарафындан баскыга угрыганына вяйнен бул себептен биркач жыл эвелси юкары жами бинасыны электриктен кескенлерини билдирди. Бу элеже ишгалчы муфтият 19-yüzyıldan берле турган жаминин темелине зарар көрмесине жол ачты. В своем рассказе я дал понять, да, что в конце концов нас не слушали, на нас не обращали внимания. Мы все эти документы отправили ЕСПЧ, то есть Европейский суд, да, по правам человека. И после этого, то есть на какое-то время вроде бы нас не трогали, но опять началась эпопея проверок, давлений. Алушта имамына меморий даванын капатылмасы акта карар берилгенде Акмежитнин ишгалчы юкары махкемеси мустакил жемиятке 100 000 рубль пара жазасы укумуна чыгарды. Бу эле укум санкедерсин ясакланган китапларынын сакланылганы себебинен чыгарылды. Керчекте эсе кечкен сene ноябрь айында өткөрүлгөн тынтуу вактында рус кувейтчилери биле бу китапларны тапмады, чүнки жемият жолбашчысы оларны жок этмеге ниетленген эди. Поэтому сейчас вот эта вот неприбыльная организация будет выплачивать 100 тысяч рублей как штраф, и фактически ее признали виновной. Хотя на территории данной местности все знают прекрасно и религиозную общину Алушта, и ее имама, и председателей, и всех остальных. Алушта мустакил жемиятынын азалары эмин оларны такып этилүүндө Кокла муфтият ve ишгалчы муфти Эмирали Аблаевнын колу бар. Эсас максат юкары жамины запт этип незиритлер алтында улган имамны тайын этмек эди. Кечкен сене 23 ноябрь күнү жума намазы арифесинде рус кувейтчилери имамга тынтуулернен басып келди. Оны айдутлык маддеси боюнча 2 күнгө психанеге капаттылар. Невбеттеки күн жума айбадетлери үчүн ишгалчылерге бойсунган имамны силялык кувейтчилер берабер жамиге yolладылар. Жемият оларнын сечкени имамны зорнен четке чеккенлери үчүн өзүнүн наразылыгын билдирди. Кырымда Украина президенти темсилчилиги ишгал этилген Кырымдан саясий мабуслеринин не жерде булунганын көстөргөн онлайн харита яраттылар. Бу канунсуз же рус аписханелеринде булунган саясий мабуслерге мектуплер жолламак иштерини колайлаштырачактыр. Бу кабы тешеббүз Кырымдын серпест мектуплери акциясы үчүн күчлүү бир алет болду. Малым болгон эки бу акция 19 февраль күнү башлады. Мектуплер марафону бүтүн дүйнөдөн первасыз олмаганларны саясий мабуслерге дестек мектуп язмага чагыра. Бу онлайн харита ise мектуп сайыбы ахында билге алмага жардым этежек. Геомалыматларнын хаританы Кырымда Украина президенти темсилчилигинин интернет сайфасында яда экранларыңызда көрген QR-код вастасынан тапмак мүмкүн. Türkiye'nin 5-nji nesil kırıcı uçağı Kaan 1-nji uçuşunu gerçekleştirdi. Savunma sanayisi matbuatının bildirgenine göre avada bu yanı uçakka Türkiye Silahlı Kuvvetlerinin F-16 uçağı refakat etti. Denev gayet muvaffakiyetli geçti. Uçak havaga koterildi, gerekli yolunu geçti ve paraşut çanası yardımıyla yerge kondu. Türkiye hükümeti Silahlı Kuvvetleri ve keşfiyatçı Turkish Aerospace Industries şirketi denevlerini şimdilik izahatlamadı. Kaan'a
Ага эң муhim талаплар бу көзге аз көрүнүп, yüksek маневр кабилиетине сайып олмасыдыр. Бу келечекте F-16 учакларынын жерине кече билмеси үчүн муhim. Лейха боюнча маалий зорлуклар себебинден Түркия умумий кешфият үчүн иттифакдашлар кыдыра. Кечкенсине яз айларында бу эле иттифакдашлык үчүн Азербайжаннан аңлаштылар. Милитарный матбуатынын мутахассислары билдиргенине көрө ise Украина ширкетлери де Каан кешфиятлар программасына дайыл ола билем. Хайдетмели ки бир кач вакыт эвелси Түркияде Украина элчиси Василь Боднар CNN Түркиянында келечекте Украина Түркияден 5-несил кырыcı Каан учакларыны сатын алмага планлаштырганын билдирген эди.